Саламатсыздарбы, бул объектив берүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз ара төрөлүү, анын себептери тууралуу сүйлөшөбүз. Студиябызда конокто Кыргызстанга белгилүү акушер-гинеколог, медицина илимдеринин доктору, ошондой эле Кыргызстандагы акушер-гинекологдор жана неонатологдор ассоциациясынын президенти, улуттук эне жана баланы коргоо борборунун илимий адиси Арсен Аскеров. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Арсен Аскерович, ушу айтып өтсөңүз, ара төрөлүү кайсыл жумаларда ара төрөлүү деген диагноз коюлат, кайсыл жумалардан баштап бул ара төрөлүү болуп эсептелет? Кыргызстан 2004-жылы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун термин классификациясына өткөн. Мында мурун биз төрөттү деп санайбыз, 28-29 жумасында санайчубуз да төрөт деп, адам деп саналчу. Ага чейинкилердин баары баягы түшүп калган, бойдон түшүп калган выкидыш деп орус тилинде айтылып калчу. Андан кийин 2004-жылы жылыштырылып, терминдер өзгөрүлүп, биз деле билип атабыз, 600 грамм төрөлгөн ымыркайда кээде выкидыш деп саналбайсың, ал адам болуп эле жүрөт, ыйлайт, албетте чарчап калат, өлүп калат, багыш кыйын болуп калат деген сөз да. Ошо бүткүл көпчүлүк дүйнөлүктөгү ошол өлкөлөр ошондой классификацияга өттү. 22 жумадан башталып 27 жумага чейин өтө эрте төрөт деп саналат. 28 жумадан 33 жумага чейин эрте төрөт деп саналат. 34 менен 36 жумага чейин ара төрөт деп саналат да. Бөлүштүрүү эмне үчүн мындай бөлүштүрүп пайда болду? Ошол багып кетүү жөндөмдүүлүгү жана жардам берүүнүн эффектүүлүгү боюнча ушундай бөлүү болуп пайда болду да. Эми түшүнүп атабыз, 22 жумадан 27 жумага чейин баягы дарттаныктоо жана эффективдүү жардам берүү жана ошо ымыркайды багып кетүү 3 багыт кыйын болот. Кыйла эле кыйын болот. Анан бул жерде көпчүлүк эмне фокус кылабыз? Алдын алуусун, профилактикасын кылышыбыз керек. Ал эми оореки 28 жумадан 36 жумага чейин бул дарттаныктоону күчөтүү, өз убагында туура жардам берүү жана төрөлүп калган ара төрөлгөн ымыркайга эффективдүү, пайдалуу, керектүү жардам берүү. Андан кийинкиси бул реабилитация. Энеге дагы, ымыркайга да бере турган реабилитация. Демек, биз ошол карап көрсөк, кандай айымдарда ушундай ара төрөттөр өтө эрте төрөт жана ара төрөттөр болот деген сөз. Биринчи эле учурда баягы жаш боюнча айтабыз. Өтө жаш болгон кыздардыкы болот, 17-18 жаштагылардыкы болот. Анан кеч кош бойлукту пландап кеч төрөй тургандардыкы болот. 35 жогору деген сөз. Экинчи багыт бул ошол жанакы мурун бойдон түшө берген. Айрыкча кеч бойдон түшүп калуулар, жанакы 16 жумадан жогору, ошо 1ден жогору түшүп калат. Кээ бирөөнүн киши 21-20 жумасында түшүп калат, 2ден түшүп калат, чарчап калат, жаша албай калат ал түйүлдүктөр. Ошолордо ушундай эрте төрөттөр кайра кайталана берет. Ошон үчүн буларды көзөмөлгө алыш керек. Үчүнчү багыты ошол кандай себептен билбейбиз, бирок азыр көбөйө баштады, жатын моюнчасынын кыскарганы. Жанакы орусча айтат ИЦН деп коет, истико-цервикальный недостаток деп, кыргызча айтсак, жатын моюнчасынын алсыздыгы, кемтиги. Ушул группадагы айымдар азыр ультрадобуш үнүм дарт менен аныктап атат. Кээ бир учурда мындай гинекологиялык кароодон дагы адискөй киши, адискөй гинеколог таап алат ушундай жатын моюнчасынын кыскарып, кемтиги болуп атканын. Анан 4-үнчү багыттагылар, бул болсо жанакы баягы эле үй шарты начар, өзүнүн метаболикалык ден соолугу начар болгон аялдар. Витаминдердин жетишсиздиги, микроэлементтердин жетишсиздиги, кээ бир учурда туура эмес тамактануусу жана ички чегисиндеги микробтордун туура эмес өсүшү деп коет да. Ушул 4-үнчү группадагы аялдар. Анан хроникалык оорулар бар аялдардыкы да көбүрөөк кездешет. Мисалы ошол семиз аялдар, давлениясы бар, кан басымы бар аялдардыкы кездешет. Жана башка хроникалык оорулар болсо, ошолордо ошолор кездешет. Эрте төрөт, ара төрөттөр кездешет. Бул кайсы учурда кездешет экен? Эми алдын алуусун кандай алдын алыш керек? Эми могу факторлорун айткандай эле түшүнүп атабыз. Өз убагында жаш туура келгенде үй бүлөнү пландаштырыш керек.
Экинчиси денеде витаминдердин жана микроэлементтердин толуктуулугу камсыз кылыш керек. Ар кандай жугуштуу оорулардан алыс болуш керек. Жана зыян мындай журум-турумдар бар го, тамеки чегүү, арак ичүү деген ушулардан алыс болуш керек. Андан тышкары ушу партнердун тазалуулугу, инфекция жактан да тазалыгы керек. Эмне үчүн ушул көбөйө баштады? Айрыкча эки багыт. Бул ушу партнердин тазалыгы, инфекция жугуштуусу, анан экинчиси жатын моюнчасынын алсыздыгы. Ушул көбөйө баштады, биздин Кыргызстанда да көбөйөт. Эми венерикалык ооруларды мурункундай эле айтып берсек, алар мурункундай эле калды деңгел. Бирок башка микробтор көбөйө баштады. Партнер күйөөсү биопленка деп коет, жыныс аркылуу жуктуруп атат. А биопленка бул антибиотиктерди сезбейт, бул свечаларды сезбейт. Бул биз колдоно турган свечаларды ал такыр тоготпойт. Анализдер баары жакшы деп берет, а биопленка уничтожает женщину. Дүйнө боюнча деле ошо байкалып атат, жатын моюнчасынын кыскарышы, алсыздыгы көбөйө баштады. Бирок дүйнөдө ошол адискөйлөр ар кандай жаңы ыкмаларды дарт таныктоо боюнча и ушул дартты дарылоо боюнча ыкмаларды киргизип атат. Көбүрөөк киргизип атат, мамлекеттик деңгээлде киргизип атат. Мамлекеттик ооруканаларда, амбулаторлук этапта көп киргизип баштады. Бизге тилекке каршы бул жакшы киргизе элек, себеби ошо жанакы клиникалык протокол деп коет, ошол жаңыртылган эмес, эски ойдон. Анан ошо менен эле улантылып атат иш. Албетте жаңыртуу бул талап кылат илимий иштерди. Андан тышкары ошол ооруканаларда жана үй бүлө борборлорунда кошумча иштерди жүргүзгөн. Ыкмалар дарт таныктоо боюнча жатын моюнчасы кыскарганы бул ультрадобуш менен. Азыр ошо үйрөтүп атат атайын УЗИ врачтарды ушул кандай туура аныкташ керек деп. Биздикилерди үйрөнүп калды. Ошон үчүн урмат айымдар УЗИ скринингди кылып атканда 16-20-22 жумаларында ушул жатын моюнчасын кыскарып атканын билип алсаңар болот. Анан экинчи, эгер ультрадобуш жетишсиз болуп атса, анда мурунку кош бойлук түшүп калса чоң срогунда деп коет, чоң мезгилинде, анан гинекологиялык кароодо жатындын моюнчасын кыскарганын адис көрө алат. Эгер ушу эки белгилер болсо, анда жатын моюнчасынын алсыздыгы деген менен дарылоо алыш керек. Демек эки вариант менен койсоңор, анда экинчи кадам бул ошо кандай жардам бериш керек айымдарга. Эгер ушул белгилер аныкталса, жатын моюнчасынын жетишсиздиги, алсыздыгы, анда төмөндөгүдөй иш аракеттер кылыш керек. Биз албетте күтүп атабыз. Эгер биз бул аракеттерди жасап алсак, кандайдыр себептер менен ара төрөт же эрте төрөт болушу мүмкүн. Ошондуктан дарыгерлер кайрыласыздар. Дарыгерлер өз учурунда өзүнүн эмесине ылайыктуу түрлөрүнө жараша. Жок дегенде эки түр бар. Же уже төрөт болуп атса, анда албетте жакынкы төрөтканага жана областтык же перинаталдык борлорго которуу. Эгер төрөт жакын арада болбойт, бирок ушу белгилер коркутуп аткан болуп атса, анда мен айтып кетерим, биринчи ирет бул албетте биз жазабыз, режим деген сөз. Тынч абал керек деген сөз. Экинчи бул ошол натуралдык прогестерон бериш керек. Башкача айтканда биз тоңго, жатын моюнчага сырттан берилген натуралдык кош бойлуулук гормон бул прогестеронду бериш керек. Ошондо мунун күчү менен баягы жатын моюнчасынын андан ары кыскарышын токтотконго өбөлгө түзөт. Андан тышкары ошол эрте ара төрөт болуп турган учурда кында жана жатын моюнчаларда өзгөрүүлөр болот. Ошол өзгөрүүлөрдү токтотуш үчүн сырттан берилген натуралдык прогестерон абдан жакшы жардам берет. Бул экинчи кадам. Үчүнчү кадам ошол жерге шакекче, акушердик писариди коюш керек, силикондук. Мурун пластмассаны салчык, мурун башка түрлөр болчу, алар өздөрүнүн ар кандай кесепеттери бар болчу. Ошонун бара-бара ошол кымбатыраак, бирок сапаттуу бул силикон акушердик писариди сала баштадык. Анын өзүнүн размерлери болот, анын өзүнүн аялдар мисалы билесиздер, жатын моюнчасы кичинекей жатын моюнчалар, орто, чоң жатын моюнчалар бар. Айрыктары бар, жатын моюнчасынын мурунку төрөттөрүнөн айрылгандар. Ошого ылайыктап, адискөй атайын тандап акушердик писариди салып берет. Буга эчтеке наркоз кереги жок, эчтеке мындай эме кереги жок, атайын мындай жабдыктар кереги жок. Муну деген ошол адискөй үйрөнүп,
өз эле креслодо эле акырын 1 мүнөттө эле салып коюшу мүмкүн. Андан коркпош керек. Ал оорутпайт, силикон абдан жумшак болот, жыйрылат. Ошон үчүн адискө муну мындай оорутпай эле салып коюшу мүмкүн амбулатордук деңгээлде. Анан кээ бир учурларда адискө көрө алат, мурун ошо акушердик писариеге карабастан, натуралдык прогестеронго карабастан кайра эрте ара төрөт болуп калса, анда анализ жүрүш керек. Демек, жатын моюнчасына андан ары түзүлөр өзгөрүптүр, андан ары татаал форма болуп калыптыр, анан каканак келатат каналдан чыгам деп. Ошондо биз анда тигишибиз керек. Кээде жатын моюнча ушунчалык начар болгон акыбалга жеткенде биз баардык ыкмаларды колдонушубуз керек. Ошол прогестеронду дагы, акушердик писариди дагы, анан тигүүнү дагы. Анан ошо биз индивидуалдуу мындай кеңеш берүүдө кошпой эле айтабыз, тигиш керек бул жерде деп. Анан тигишкенде ошо биз эмне шарттар? Таза болуш керек, микробтор, зыян микробтор жок болуш керек. Анан наркоз 1-5 мүнөткө эле берилет. Тез арада стерилдик мындай шарт менен азыр тигүү ыкмалары көбөйдү. Ошо менен тигип беребиз бат эле. Мурун тигүүнү биз аябай мындай көзөмөлгө катуу кылып эле кыска мөөнөт коюп койчубуз, 16 жумадан 20 жумага чейин деп. Азыр илимдин сунуштары менен андан жогору дагы учурларда аракет кылса болот деп. Кээ бир учурда да каканак ошол чыгып баратканда дагы акырын кылдаттык менен түртүп туруп, баардык учурда эле боло албайт. Эгер каканак кичине эле чыгып турса, анда түртүп туруп кайра тиксе болот деген сөз. И то ошондо дагы адискө тажрыйбасы бар дарыгер жасаса болот деген сөз. Төртүнчүсү ошол пайдалуу микробтор, пробиотиктер. Япондуктар ошо менен сунушталат. Демек, дагы айтып кетейин, 4 нерсе. Биринчи режим покой деп коет, экинчи натуралдык прогестерон, үчүнчү акушердик писари, жатын моюнчасын тигүү, төртүнчүсү пайдалуу микробтор, пробиотиктер. Айымда биринчи баласы ара төрөлгөн болсо, экинчи андан кийинки балдары дагы ара төрөлүү тобокелчилиги канчалык? Көбөйөт. Ар кайсы аялда арганда болот, бирок 80%дан 60%га чейин кайрылып кайталышы мүмкүн. Толук жетилиши бул 39-40 жума, Ооба. Эми биз 37 жумадан деле айта беребиз, жашап кете алат деп. Бирок азыр көрүп атасыз, ымыркайлар 37-38де төрөлсө дагы баягы жакшы быш элек эмес болуп атат да. Ички органдарга кыйынчылык болуп, айрыкча ошо дем алуу боюнча кыйынчылык болуп, онтоп балдар жакшы ошо 37-38 төрөлсө дагы мындай жөндөмдүүлүгү төмөнүрөөк болуп атат да. Ошон үчүн дагы айтып кетебиз, баягы сроогу да жетсе дагы жөндөмдүүлүк, зрелость деп коет, бышкандуулук дагы өтө маанилүү болот да. Бирок ара төрөлгөндөрдүкү биз айтабыз, салмагы жакшы болсо, анда баягы өпкөсүнүн туура иштеп кетиши, мээсиндеги кан тамырлардын жарылбашы, ичегидеги тамакты сиңирүүсү туура алып кетет деп. Эмне үчүн буларды айтып атам? Эгер ымыркай 22 жумадан ошо 33 жумага чейин төрөлүп калса, анда абдан чоң кабылдоолор, коркунучтар турат. Бул биринчи ошол өпкөнүн күйүп кетиши, ымыркайлардын өпкөсү быша элек, себеби аба алар үчүн күйгүзгөндөй болуп кетет да. Ичинде өпкөдө билесиз, ичинде мындай протекция деп коет, жакшы жабыштырып, бири-бирине жабышпасын деген мындай суюктук болот, сурфактант деп коет. Ошо ымыркайларда, ара төрөлгөн ымыркайларда ал жок болот. Бизде бар чоң кишилерде. Ошон үчүн биз абаны жөн эле дем ала беребиз. Тигилер болсо, ал дем алгалар менен ичин күйгүзгөндөй болуп, кыйналып, бүктөлүп, өпкө ачылбай кыйналат. Бул бир чоң коркунучу. Экинчи коркунучу бул кан тамырлар, айрыкча нерв кан тамырлар, мээ кан тамырларынын жарылып кетиши. Быша электе булар ичке жука кан тамырлар. Анан ар кандай факторлордон төрөттүн катуу болушу, инфекциянын күчтүү болушу, анан ошол төрөткө чейин ысык укол деп коет, магнезий деп коет. Ошону куйпага койсо, анда ара төрөлгөн ымыркайдын кан тамырлары жарылат. Коркунучу бар. 60%га чейин жарылып кетүү коркунучу бар. Ошон үчүн биз ара төрөлөр эгер прогноз кылып атсак, аларга, айымдарга биз ысык укол, магнезий сульфат деп коет, ошону капт этебиз, укол саябыз. Анан үчүнчү кесепет бул инфекцияны жууп кетиш. Ошол кындан өтүп атканда микробтор сөзсүз жабышат ымыркайга, же операция төрөлгөндөн кийин абадан да микробтор кирип кетиши мүмкүн. Ошондо баягы инфекция
каршылык көрсөтө турган ымыркайдын жөндөмдүүлүгү аз болот. Ошон үчүн төрөткө чейин биз дагы кош бойлуу айымдарга эгер ара төрөтө турган болсо антибиотиктерди беребиз. Мисалы бир жуманын ичинде төрөй тура турган болсо биз таблетка түрүндө антибиотик беребиз. Эритромицин, азитромицин деген беребиз. Мурун эритромицин беребиз, азыр азитромицин өтө баштайбыз. Же мына 2 күн же 6 сааттын арасында төрөгөн атат десе, анда ампицилин укол саябыз. Түрлөрү бар да ошол ара төрөтөн. Анан 4-үнчү кабылыбыз баягы ичегини тамакты сиңирүү боюнча. Сүт аз чыгат же сүт чыкса да аны жакшы сиңире албай, ымыркай, ара төрөлгөн ымыркайдын ичегилери кыйналат, органдар, ички органдар кыйналат. Ошондо биз ал ач калып калбасын да, ал тамак энергия керек да. Ошон үчүн атайын искусство мындай эмчек сүтүнөн тышкары ошо да адискөй айтат, атайын мындай вена аркылуу тамак бериле турган уколдор бар, ошолорду берет. Эрте ара төрөлгөн балдарды сактап калуу боюнча Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү канчалык? Эми мурункуга салыштырмалуу жакшы болду, бирок жакшы дүйнөлүк деңгээлден начарыраак жакшы жете элекпиз. Ага жетиш үчүн ошол перинаталдык борборлорду күчөтүү, ачуу, ал жерде илимий модернизация кылуу, дары-дармектерди жетиштүү кылуу. Анан тиги баштапкы этаптардан баштап баардык медиктерди үйрөтүү, ушундай эмне жардамдарды саат секунда сайын, мисалы ФАПта эмне кылыш керек, райондук ооруканада эмне кылыш керек. Анан негизи бул ара төрөлгөн балдар райондо төрөлбөй, перинаталдык борбордо төрөлүш керек. Ошого жеткенге чейин көп иштерди, жана мен айткан иштерди жасаш керек. Анан ошонун ичинде да төрөтүп атканда дагы муну кеңешип төрөтөт да, оңой эмес да. Кээ бирөөнү мисалы кесарево аркылуу төрөтүш, кээ бирөөнү вагиналдык төрөтүү менен төрөтүш керек. Анан төрөгөндөн кийин сразу ошол биринчи секундаларда эмне кантип буларга жылуулук берип калыш керек, кантип буларга эме бериш керек, аба дем алууда. Кээ бирөөнү түз эле ошол трубка салыш керек өпкөсүнө аба барыш үчүн, ачылбай коет, ачпай коет дегендей. Ошон үчүн баягы ымыркайды туура өтө жакшы багыш үчүн перинаталдык борборду төрөш керек алар. Жеке практикаңызда эрте ара төрөлгөн балдарды сактап калган учурлар болдубу? Албетте болуп атат. Ушул илим сунуштаган ыкмаларды колдонуп, сунуштап, мына мен дагы ошо клиникаларда иштеп, аларда сунуштап, өзүбүздүн дагы бир клиникада иштеп, ошол жерде бир жылда 560 айымдар жатын моюнчасынын айрыкча кемсиздиги менен кайрылган. Биз ошол акушердик писарийди колдонуп, прогестерондорду колдонуп, анан туура пробиотиктерди колдонуп, анан жатын моюнчасын кээ бирөөнүкүн тигип, наркоз менен эметип сактап калгандар болду. Анан айрыкча ошо мисалы 20 үй бүлөнү айта алам. Ал жерде ошо мурункулар түшүп калып балалуу болбой эле же төрөлсө да эрте алар чарчап калган учурлар болгондо, биздин ошо ыкмалар менен алар өз убагында 9 айында балалуу болушуп, ал балдарды чуркап, сүрөттөрүн бизге жиберип турган учурлар азыр болуп атат. Эрте ара төрөлгөн балдар кадыресе балдардай эле, өнүгүүсү кадыресе балдардай эле болобу? Жакшы көзөмөл, жакшы реабилитация болсо, албетте бул балдар жакшынакай эле болуп, кийин толук кандуу эле адамдай болуп эле бала чагын жакшынакай эле өтөт. Бирок кандайдыр пайызы эгер начар багуу болсо же өзүнүн эненинде өзүнүн хроникалык оорулары, инфекциялар бар болсо, анда албетте кесепеттер болот. Эң чоң кесепеттин бири бул ДЦП деп коет, балдардын шал оорусу. Ошол ара төрөлгөндөрдө көбүрөөк кездешет. Ошол эле жана кан тамырларынын алсыздыгы же инфекциянын барып мээ клеткаларынын талкалашы. Ошон үчүн баягы балдар шал оорусу кездешүү учуру көбүрөөк ошо ара төрөлгөн балдарда салыштырмалуу башкаларга. Анан экинчиси бул ошол ар кандай эме сиңирүү боюнча, тамак аш сиңирүү боюнча, микроэлемент, витаминдер сиңирүү боюнча ошо ара төрөлгөн балдардыкы начарыраак болот. Пока алар ошо 1 жашка чейин өскүчө же 5 жашка чейин өскүчө ар кандай ооруларга дуушар боло берет. Вирустук ооруларга айрыкча көбүрөөк дуушар боло берет. Иммундук системанын алсыздык болгон үчүн. Ошон үчүн жана балдар ооруканаларга булар көбүрөөк түшөт. 34 жумадан жогору болсо, баланын жашап кетүү шарттары жакшы болот, кесепеттер азыраак болот деген сөз да. Ошон үчүн биз аракет кылабыз. Эгер жада калса ошо энесинин өзүнүн оорусу болсо, мындай семирүү оору, кант диабети же кан басымы же преэклампсия болсо да, биз аракет кылабыз. Эми мүмкүнчүлүк барбы кичине чогууга деп, мисалы 32 жумада
семири кан басым болуп атат. Биз кандайдыр бир бала 32 жумада чарчап калуу же мээсине кан коюлуу же кемтик болуу коркунучтары болгондуктан биз эгер аялдын ден саагы жакшы болсо, анализдер стабилдүү болсо, анда аракет кылабыз дагы ошо 2 жума чогулталы деп чоң ошондой илимий кеңеш менен анан узартабыз. Кээ бир учурда ошондой боло албайт, себеби кошуло берет баягы эле кесипеттер. Бөйрөгү туура эмес иштей баштайт, кан бузула баштайт, тон ажырай баштайт, ошондо аргасыз экстремалдык түрдө төрөтүүгө учур болуп калат. Биздин көрөрмандаргадан пайдалуу кеңештер болду деп ишенебиз. Ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүн студиябызда конокто Кыргызстандагы акушер-гинекологдор жана неонатологдор ассоциациясынын президенти, улуттук эне жана баланы коргоо борборунун илимий адиси Арсен Аскерович агайыбыз болду. Чоң рахмат. Рахмат. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.